Саламатсыздарбы? Эфирде юрист жооп берет программасы. Силердин суроолоруңарга адвокат юрист Жылкыбаева Айжан Батырбековна жооп берет. Өз укуктарын начар билген адам кайда кайрылышы керек? Эми адам баласы төрөлгөндөн баштап эле ар бир адамдын өзүнүн укугу болот. Бирок укуктун ар кандай түрлөрү болот. Жашы эрезеге жете элек ошондой эле чоңойгон убакта, например, сиздин укук милдеттериңизди билиш үчүн сиздин кайсыл учурда сиздин укугуңуз бузулуп атат, ошол тууралуу билишиңиз керек. Эгерде сиз бир мекемеде иштесеңер, аяк менен договор менен түзүп иштесеңер, ошондо сиздин өзүңүздүн укук милдеттериңер көргөзүлөт. Эгерде ошону так сиздин аткарылбай жатса, сиз ошол учурда сотко кайрыла аласыздар арыз менен. Сетевой компанияларга алданып калууда эмнелерге көңүл буруу керек? Эми бул аябай азыркы учурда бул именно сетевой компаниялар аябай көп. Бирок ошол эле учурда баягы 100 000 сом берсең, сен бир айдын ичинде 200 000 беребиз, же болбосо квартира аласың деген учурлар көп. Бирок ошол учурда силер деген эмне себептен кирип атканыңарды, кандай жеңил жол акча табуу үчүн киресиңер да эми көбүнчөчү. Ошол учурда көп суммада акчаларыңар менен берип коюп, ала албай, бүгүнкү күндө кээ бирөө кредит алат, же болбосо үйүн сатат, машина сатат. Ошол учурда силер алданып кала турган болсоңор, силер эми жалгыз эмессиңер, көп бул баягы арка-аркаңардан киргизе бересиңер. Ошол учурда алдап кетсе, компания төлөбөй кетип калган учур болсо, анда силер милицияга арыз менен кайрыласыздар. Бирок кирерде мен айтат элем, ушундай компанияларга кирбегениңерге жакшы болот эле да. Бияктан обязательно бул алдоо жолу да, алардын максаты алдоо жолу болот да. Андан силер жеңил акча табыш үчүн адамдын баары эле арка-аркасынан кире берет да. Бирок бул алдоо жолу. Мен иштеген мекеме айлык маянаны төлөбөй жатат, расмий катталган эмесмин. Эми сиз иштеген мекеме, например, кандай мекеме? Конечно, бул мамлекеттик мекеме эмес болуш керек. Анан расмий катталбасаңыз, анан эч жерде жазылбасаңыз, акыңызды ким алып атат, кимдин атынан жазылып, кимдин ордуна иштеп атасыз? Биринчиден ошону билишиңиз керек да. Эгерде расмий катталбасаңыз, например, ушул учурда көбүрөөк учурда чет мамлекетте биздин жарандар иштешет. Ошол учурда биздин Москвада же болбосо Казакстанда бар. Конечно, булар расмий түрдө иштешпейт, бирок көп учурда төлөбөй калышат да. Аяктын как жараны болбогондой силер кайрыла да албайсыңар. Эгерде Кыргызстанда иштеп, бирок расмий түрдө катталбасаңар, бирок экөөңөрдүн ортоңордо соглашение бар да. Ошол соглашениеңар, эгер соглашение түзүлгөн болсо, ошол соглашениянын ар бир пунктунда жазылат да. Эгерде ошол пункт соглашение экөөңөр түзүлүп, договоруңар болсо, анда сиз төлөбөй жаткан учур болсо, сотко кайрыласыз. Эгерде эч жерде катталбай эле жөн иштеп жүрө албасаңыз, бияктан сиз эчтеке далил кыла албайсыз да. Бир гана далил болушу мүмкүн, экөөңөрдүн ортоңордо сүйлөшүлгөн телефон аркылуу, запистер же болбосо телефон аркылуу сүйлөшүлгөн голосовой почталар болсо, ошону менен кайрылсаңыз болот, милицияга только кайрыла аласыз. Алименттин суммасын кантип жогорулатам? Алименттин суммасын жогорулатканда мына азыркы учурда бизде деген алимент жылдан жылга көбөйүп атат. Прожиточный минимум мен болгондо, например, тоолуу райондор болот, ошондой эле шаарлар болот. Бирок сизден кандай арыз бердиңер эле сот буйругу менен, же болбосо сот аркылуу арыз бердиңиз беле жөн эле алимент өндүрүлдү. Алименттин түрлөрү көп да. Анан үчүнчүдөн твердо денежный сумма деген бар. Эгерде ошону учурда берсеңиз, ал жаран иштеп жаткан болсо, бирок иштегенин сот аткаруучуларга аткарбай, бербей, жашырып жап, аз төлөсө, иштеген жерине сот аткаруучулар атайын запрос жиберет. Ал адам чындыгында эле иштеп, заработный платасы көбүрөөк болсо, сизде далил колуңузда болсо, ошонун негизинде көбөйтүлөт. Эгерде ал жаран эч жерде иштей албаса, баягы азыркы тоолуу райондорго 5200 болбоду, ошондо эле 25% бир балага ала бересиздер. Көп этаждуу батирлердин биринде жашайм, жаныбыздагы кошунабыздын балдары тынчтык бербейт, каяка кайрылам?
Эми мындай учур көп эле, батирлердин көп эле, кээ бири тынчтык бербейт. Эми балдар кичинекей болсо, эгерде балдар кичинекей болуп, ыйлап, адам чарчап келген, жумуштан чарчап келгенден кийин ыйлап, ызы чуу салса, кошунаңызга бир ооз кайрылып көргүлө. Эгерде балдары чоң, совершеннолетний жаштары эрезеге жеткен балдар күндө уруш, же аяктан дискотека уруштар болсо, анда милиция чакырткыла. Болушуңузга кайрылыңыз, акты түздүрүңүз. Мамлекеттик мекемеге суроолор менен кайрылганда, маалыматты так бербей орой мамиле жасаган учурда каяка кайрылыш керек? Эми бул учурда деген азыр көбүнчөсүн ушундай учурлар көп. Карапайым элдер билбейт, ошол эле мамлекеттин кызматкерлерине бир жооп алалы деп бирдеме изденип келишет да. Анан ошол учурунда так жооп беришпейт. Биринчиден, эгерде орой мамиле кылып суроосун толук канааттандырарлык ала албаса, анда ошол эле мамлекеттин жетекчисине кайрылсаңыздар болот. Аялым экөөбүз сот аркылуу ажырашканыбызга 1 жыл болду, бирок балдарыма жолуктурбай жатат. Эми бул учурда сот аркылуу экөөңөр нике күбөлүгүңөр бузулса, ошол эле учурда, значит, анда аялыңыз балдардын туруктуу жашаган жерин аныктоо боюнча сотко арыз берген болуш керек. Эгерде аялыңыз такыр балдарыңыз көргөз 1 жылдан бери көрө элек болсоңор, андай тиешелүү мамлекетке кайрылсаңар болот. Например, район болсо район, Каракол шаар болсо Каракол шаарына балдарды коргоо кызматкерлерине кайрыласыңар. Аяктан график түзүүгө уруксат аласыңар. Эгерде аялыңызды чакыртып, ал экөөң макулдук болуп түзсөңөр болот. Эгерде аялыңыз эле ошол учурда такыр балдарды көргөзбөй сизди жолуктурбай атса да, сотко кайрыла аласыз. Ошондой эле сиз эмес, чоң ата, чоң энелерин аркылуу да график түзүлсө болот да, балдарды, неберелерди көрүүгө. Өзүм 21 жаштамын, студент, мен контрактты төлөп окуйм. Атам, апам ажырашып кеткен. Апам жарым контракты, мен жарым контракты төлөп келем. Атамдын туруктуу иштеген жери бар. Атамды контрагымды төлөтүү үчүн каяка кайрылышым керек? Эми бул учурда мындайда, ата-эне эгерде ажырашып кетсе, буяктан кичине кыйналган бала болот. Эгер сиз өзүңүз студент болсоңуз, жарымын апаңыз төлөп, жарымын сиз өзүңүз төлөп атсаңыз, сиз эле атаңыздын туруктуу жумушу болсо, сиздин окуган жериңизден контрагыңыздын справкасын алыңыз, канча төлөйсүз. Ошондой эле айына сиздин жол расходуңуз болот, кийим кечегиңиз болот. Ошол учурдун баарын алып туруп, сотко атаңызды алимент өндүрүүгө сиз бере аласыз. Сиздин укугуңуз бар. Сиздер юрист жооп берет программасын көрдүңүздөр. Сиздер менен мен адвокат юрист Жылкыбаева Айжан болдум. Эмкиде суроолоруңар болсо, төмөнкү номерлерге кайрылыңыздар.